Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе көңүлүбүздү сабакка буралы. 8 класс кыргыз тили сабагы. Мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакты биз жылмаюу менен баштайлы. Бүгүнкү күндү жылмаюу менен башта. Сен жылмайсаң, дүйнө жылмаят. Бүгүнкү сабакта баарыңарга балдар жакшы маанай каалайм. Жылмаюу дайыма адамдын бактылуулугунан кабар бербейт. Жылмаюу кээде күчтүүлүктүн белгиси. Тил деп эмнени айтабыз? Кеп деген эмне? Кептин түрлөрү канчага бөлүнөт? Текст деп эмнени айтабыз? Өтүлгөн темалар боюнча балдар бышыктай кетели. Тил адам баласынын бири-бири менен пикир алышуусунун эң негизги куралы. Тилсиз адам баласы жашай албайт. Тил коом жаралганда кошо жаралган. Кеп адам баласынын бири-бири менен пикир алышуусу, маектешүүсү. Кептин түрлөрү 3кө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Текст деп эмнени айтабыз? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга көңүлүбүздү буралы. Сабактын темасы тексттин маанилик бүтүндүгү. Сабактын максаты окуучулар текст туурасында маалымат ала алышат. Тексттин мүнөздүү белгиси, темасы, мааниси, мазмуну туурасында түшүнүк алат. Өз алдынча иштей билүүгө тарбиялана алышат. Текст деген эмне? Тексттин мүнөздүү белгилери кайсылар? Тексттин аты, тексттин темасы, тексттин мааниси, тексттин маңызы, тексттин мазмуну туурасында бүгүнкү сабагыбызда кыскача маалымат алабыз. Текст адабий чыгарманын, илимий эмгектин, кандайдыр бир документтин, докладдын жана башкалардын жазуусу, анын айрым үзүндүсү же бир нече сүйлөмдөрдүн байланыштуу айтылышы текст деп аталат. Текст маанилик, тематикалык, грамматикалык, стилистикалык жана структуралык жактан тыгыз байланышкан бир нече сүйлөмдөрдүн жыйынтыгы текст деп аталат. Тексттин негизги белгилери кайсылар? Булар тексттеги сүйлөмдөрдүн туруктуу мүчөлөнүшү, маанилик жактан бир бүтүндү түзүшү, сүйлөмдөрдүн өз ара байланыштуулугу. Тексттин темасы жана анын бөлүнүшү. Ар бир эле текст өзүнүн мазмунуна жараша белгилүү теманы түзөт. Ал эми тема тексттин мазмунуна коюлган ат. Тексттин эң маанилүү өзөгү тексттин жалпыланган мазмуну. Тексттин темасы экиге бөлүнөт балдар. Подтемага жана микротемага бөлүнөт. Подтема деп эмнени айтабыз жана микротема деп эмнени айтабыз? Подтема чоң теманын ичиндеги кичирээк бөлүгү. Ал эми микротема жалпы теманын майда бөлүкчөлөрү. Же болбосо кептин маанилик эң кичине бирдиги. Тексттеги абзац. Абзац бир ойдун бүтүшү менен экинчи ойдун башталышы же ойдун андан ары тереңдешин билдирген каражат абзац деп аталат. Абзац тексттин башындагы кемтик же эки кемтик саптардын ортосундагы текст. Абзац немец тилинен алынып, бизче которгондо чегинүү дегенди билдирет. Абзацтын дагы балдар башталышы, өнүгүшү, аякташы болот. Мисалы, Зууракан ордунан турду. Окуя башталды. Илгери басты. Жүрөгү алып учуп тикилдеди. Бүткөн бою коргошундай балкыды. Бул жерде окуя өнүгүп баштады. Председатель Зуураканга Ленин орденин тапшырды. Окуя аяктады. Мына балдар, абзацтын дагы башталышы,
аякташы өнүгүшү болот экен. Тексттин мүнөздүү белгилери. Текст экиден кем эмес сүйлөмдөрдөн уюшулат. Андагы сүйлөмдөр стилдин бир түрүнө мүнөздүү болот. Тексттин тутумундагы сүйлөмдөр өздөрүнүн берген маанилери боюнча тыгыз байланышта болуп, биринин маанисин экинчиси толуктап, мазмундук, тематикалык жактан бир теманын айланасында топтоштурулат. Грамматикалык түзүлүшү боюнча өз ара тыгыз байланышта болот. Тексттин темасы эмнеге жараша коюлат? Тексттин темасы тексттеги негизги ойго карата коюлат. Тема тексттеги негизги ойго карата коюлат. Ал эми тексттеги мүнөздүү белгилер кайсылар? Булар бөлүктөргө бөлүнүшү, маанилеш сүйлөмдөрдүн ирээттүү берилиши тексттеги мүнөздүү белгилер деп аталат. Эми балдар, биз бүгүнкү темага жараша Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин каты туурасында текстте окуп, көркөм окуп, жана текстте канча абзац кездешкенин, ар бир абзацта кандай кичине темачалар жайгашканын өзүбүз карап окуп чыгалы. Анда эмесе көркөм окуп баштайлы. Майсалбектин каты. Мен согушта жүрүп эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан баардык билимимди, баардык дилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, 1001 апа десем да, кадырыңа жетер белем, түшүнгүн. Бул жөн эле өлүп берүү эмес, бул жөн эле жанкештилик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырганы үчүн сыймыктанам. Мени жоктобо апа. Менин артымда туягы калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодураган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баары мен. Мен деп билип жүргүн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө кайыр кош. Кош, карааныңдан айланайын Алатоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Фронт 9 март 1943 жыл түнкү саат 12. Мына балдар, Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин каты туурасында таанышып чыктык. Анда эмесе балдар, бүгүнкү темабызга жараша текст менен таанышып алдык. Тексттеги негизги ойго жараша тема туура коюлган, Майсалбектин каты деп. Ал эми текстте канча абзац кездешкен? Текстте 5 абзац кездешкен. Жана микро темалар ар бир абзацта кездешип жатат.
Андан тышкары тексттеги негизги идея, тексттин негизги мааниси, мазмуну эмне жөнүндө айтылып жатат? Мекени тапшырган, ишке барып кайра кайтпай турганы, душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзү да жок болуп, мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн кызмат кылуу болгон. Мына биз бүгүнкү Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин катында бүгүнкү темага жараша толук түшүнүк ала алдык. Анда эмесе балдар, өзүбүз төмөндөгү текстти, азыр мен силерге текст берем, ошондон текстти талдайбыз жана анын мазмуну темасына шайкеш келеби? Мына ошого көңүл бөлөбүз. Жана андагы негизги ой эмне жөнүндө болуп жатат? Текстте кептин кайсы түрү колдонулду? Мына ошого өзүбүз эмне кылабыз? Иштеп чыгабыз. Анда эмесе жалпы баарыбыз тең төмөнкү текстке көңүлүбүздү буралы. Мына балдар, улуу агартуучу деген текст. Текст туура түзүлгөнбү? Жок, текст туура түзүлгөн эмес. Текстте абзацтар кандай берилген? Башаламан берилген. Мына ошон үчүн биз текстти толук окуп чыгуу менен текстке туура абзацтардын туура коюлушуна көңүл бөлөбүз жана тексттин негизги идеясы, негизги мааниси, мазмуну эмне жөнүндө айтылып жатканына көңүл бөлөбүз. Ар бир элдин улуттук сыймыгы болгон илимпоздору, залкар жазуучулары, чыгаан ишмерлери болот эмеспи? Ошондой жылдыздардын бири Ишенаалы Арабай уулу. Деги агартуучу ишине ак эмгек өтөгөн Ишенаалы Арабай уулу ким? Ал Уфадагы медресе Али аттуу жогорку дин мектебин ийгиликтүү бүтүргөн. Окуп жүргөн кезинде 1911-жылы Молдо Кылычтын Зилзала аттуу поэмасын басмадан бастырып чыгарган. Эл кыдырып балдарды окуткан. Кыргыз тилинин биринчи окуу китеби Алипе Ишенаалы Арабай уулу тарабынан түзүлүп, 1924-жылы жарыкка чыккан. Бул окуя элибиздин маданий турмушунда чоң майрам катары ээленүүдө. Даңазалуу биринчи кызыл мугалимдер ушул окуу китеби аркылуу келечекке канат кагышкан. Анын ысымы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетине ыйгарылган. Мына балдар, текст менен таанышып алдык. Эми ушул текстти өзүңөр маани берип, ушул текстке тема туура коюлганбы? Тексттеги негизги ойго жараша коюлганбы? Мына ошого көңүлүбүздү бурабыз. Эгерде улуу агартуучу деген тема силерге жакпаса, анда өзүңөр тексттеги негизги ойго жараша теманы тандап коесуңар. Текст деген эмне экен? Тексттин мүнөздүү белгилери кайсылар экен? Жана тексттин аты, темасы, мааниси, мазмуну эмне туурасында биз жалпы түшүнүк ала алдык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма улуу агартуучу деген текстти толук окуп чыгып, тексттин туура түзүлүшүн жана абзацтардын туура коюлушун карап жазып, текстти тууралап карап чыгабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызда тексттин туура коюлушун, абзацтардын коюлушун жана абзацтагы микро тема, подтемалардын коюлушуна көңүл бөлүп, текстти тууралап жазып чыгабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта